Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, урматтуу биздин Instagram баракчабыздын катышуучулары, катталуучулары, достор. Биз айгырлар рубрикасынын боюнча берүүбүздү баштадык. Анткени бизге быйыл мына уже февраль айы келип калды. Бээлер, күлүкпелер тууп атат дегендей, анан кайсы айгырларга коебуз деген биздин жылкы школдорубуздун суроолору туруп атат. Ошого байланыштуу биз жакшы айгырларды көрсөтүү программабызды улантабыз. Бүгүн биз өзүбүзгө белгилүү, кереметтүү жал айылында туруп атабыз. Мына жал айылындагы бир эле айылда 5-6 мыкты айгыр бар экен. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө жардамчы болуп, өзүнүн кеңешин, сунушун айткан, айгырларга тааныштырган акебиз, белгилүү саяпкер Сынчы акебиз, Ырскул акебиз бизге бүгүн тааныштырып, өзүнүн жардамын бермекчи. Ырскул аке, мына жалда туруп, өзү жал кичинекей эле айыл экен, бирок өндүргүч айгырлар көп экен. Анан ушу кайсы айгырлар бар, ушу боюнча айтып берсеңиз. Көп жакта 20дай айгыр бар, бир айыл өкмөттө эле. Негизи бүт Кыргызстан боюнча, например, эң биринчи ушу биздер баштадык го дейм, ошо союз тарагандан кийин күлүктөрдү. Ошон үчүн айгыр көп биздечи. Азыр Аполот бар, Ооба. Мак бар, Мөлбулак бар, Белбулак бар, Рамдес бар, толтурам баарын чет. Канчасын көргөзө эле. Эң сонун эми ушул айгырларга өзүңүз ээлерине тааныштырып, үйлөрүн көргүзүп бериңиз. Достор, мына Ырскул аке менен биргеликте биз жалда деп айтып бербедикпи? Жал айылында турабыз. Биринчи эле бүгүнкү азыркы тартып баштай турган айгырыбыз Аплот деген айгырдын сарайына келдик. Ээсине да келдик. Ээси Маңкатаев Жакшылык инибизге келдик. Жакшылык иним, мына сенин короңо келдик. Аплот жөнүндө тартпасак болбойт. Анткени Аплот жөнүндө абдан саяпкерлер чөйрөсүндө, селекционер чөйрөсүндө абдан жакшы пикирлер айтылып атат да. Аплоттан анан муну көрөбүз деген дагы, бей койсокпу деген дагы азаматтарыбыз өтө эле көп. Анан ушу Аплот боюнча маалымат элге берели деп келип атабыз. Анан бул жалда Аплот сага кандайча келди? Бейлерге коюп баштаганыңа канча жыл болду? Аплотду болсо өзүм тиги Ысхатадан сатып алгам, Эпкин деген айылдан. Келгенине бир 4 жыл болуп калды. 4 жыл болуп калды. 4 жылдан бери ошо бээ каратам деген кишилерге коюп берип атабыз бээлерге. Ошо. Анда 4 жыл болуп калса, алгачкы кулундары быйыл бышты чыкма болуп калган экен да. Алгачкы кулундар бышты чыкма болуп калды. Анан чабылып баштадыбы? Чабып, тайгонандары кичине чабылып, байгелерде көрүндүбү же бака эч ким чаба элекпи азырынча? Чабып атышат, каратып кеткен кишилер тайларын чабып атышат, тайлары чыгып атат. Бая бир Нооруздарда канчанчы жылдар билбейм, ошо тайлары Ысхатадан каратышыптыр. Ошолор чыгып эметип, анан жана карагысынын ээсине кетпеди беле бирөө. Иззат алып кетти эле. Иззат алып кетти. Жалабатка барып чаап үч болбоду. Нурбек инибиз. Нурбек. Андан кийин деле ошо тайлары чыгып атат, чуркап атышат, ат чабыштарга барганда байгелерге илинип атышат. Жакшы. Жакшы, бул колуңдагы ушу Аплоттун документи да. Документи экен, мына достор, Аплот өзү Украинадан келген турбайбы? Бул кадимки атактуу Лаектин түзмөт баласы экен, энеси Аранта деген бей экен. Эми Арантанын атасы дагы, энеси да абдан мыкты бей деп айтылат. Мына Аранта, айта кетсек, Лаектин атасы Данцик экен, билесиздер. Данцик Норсен Данцедин баласы. Ал эми Аплоттун энеси Араната деген бей экен. Аранта, Бул кадимки айтылуу Гиминдин кызы экен, капырай. Гиминдин атасы Майкоп, билесиздер. Ал эми Роса деген бей да абдан күчтүү, мындайча айтканда жалаң күлүк тууган бей экен да, ошондо көрбөйсүзбү? Бу жерде Гимин менен Данцик отургандан кийин бул айгыр демек абдан жакшы. Муну саяпкерлер чөйрөсүндө абдан жакшы билет. Ошон үчүн биз досторубузга жакшы айгырды көрсөткөн максатта келип отурабыз. Эми мүмкүн болсо анда айгырды көрөлү. Чыгарайм экен. Биякы эле. Айтылуу Аплот деген айгырга келдик. Баракелде. Көз тийбесин. Жаныбар төгөрөгөттөп келген мал экен го. Ырскул аке, бул айгыр боюнча пикириңиз кандай дейсиз? Бул энеси да жакшы, атасы да жакшы. Кудай буйрса азыр жакшы бээлерге 2-3 жылдан бери чыга баштады. Ошо Кудай буйрса азыр результаттары чыга баштады. Тайлары быйыл, былтыр, быйыл да коебуз, Кудай буйрса. Ошо анан кийин результаттарын эми энеси да атасы да мыкты да. Ошо Лайктан дагы бирөө Мак деген бар, дагы бирөө. Биздин эле айыл өкмөттөн. Ушул айгырдын бир тууганы. Бир тууганы, энелери бөлөк, атасы бир да. Ошо.
Русул аке, бул айгырдын кемчилигин таппайбыз го дейм. Жок да, эмнесине кемчилик болот? Жеңил десең жеңил, моюн десе моюн, көкүрөк десе көкүрөк. Только подбор кылыш керек, бие болду. Төгөрөгү төп келген айгыр экен го жаныбар. Анан буга кайсы бээлерди сунуштамаксыз, кайсынын линиясын? Негизи мен азыр буга ошонун именно Брадаранын кыздары бар, ошону койсок болот атабыз. Ошо. Брадеранын кыздарын дагы кайсы айгырдын кыздарын койсок болот сиздин оюңузча? Эме бар, жанагы Беленистин баласынын кыздары бар. Ошондойлорду коюп атабыз да. Ошо. Быйыл коебуз Кудай буйрса. Жаке, айтсаң бул айгырдын бою канча экен? Бою 1.65. 1.65. Абдан бою дагы стандартка келген экен да жаныбар. Багуудагы оорчулуктар жокпу? Чалпоолугу, жооштугу, мүнөзү кандай бу? Мүнөзү жоош эле. Жегени жакшы байке. Жеген ичкен жакшы э? Жеген ичкен жакшы. Мүнөзү жоош эле, нимтүрсөң жоош эле жүрө берет. Айгыр өзү жегич болсо, Рысул аке, кулундары дагы абдан курсактуу өчөт деген кеп да. Буйрса ушундай. Жакшы. Мына быйыл жакшы бээлерден да туулат, Кудай буйрса. Былтыр деле туулган, бирөөсүн Бакай чапты го баягында Кара Балтадан. Биринчи келди эле го, ошол. Бирөөсүн бияктан чаап, эки болуп калды эмеден. Ошол. Бакай чапкан кунамбы? Тай чапты, Кара Балтадагы 10 ноябрда өткөн байгеде. Бул жакшылыктан өзүнөн сатып алган да. Эң сонун экен. Жаныбар, моюн десе моюнуна жакшы багып атыпсың, жалды байлаптыр жаныбар. Карагер айгыр экен. Тоорузун дагы бир чапка аягына казан баткан айгыр деп айтышат сынчылар. Буту бул Рысул аке. Рысул аке, бул жумуртаяк деп айтып калдыңыз. Жумуртаяктын атасы менен Лайктын эмеси да, баласы да ал дагы. Бул дагы ошо Лайктыкы да. Айтуяк Лайктын баласы. Айтуяк ока бир тууган аталар менен. Энелерин эле. Жакшы. Бул чабылыптырбы убагында? Маалыматыңыз барбы? Анын жөнүндө маалыматым жок эле. Жакшы чабылыптыр беле? Бул мен угушум боюнча ошо бияка келгенде 2 жолу чабылыптыр. Бир жолу Беловодскийден биринчи келиптир. Анан Ивановкага барып чапканда ошо сол бутун тарамышын чоюп алыптыр да. Ошондон кийин айгырлыкка туруп калыптыр. Жашы канча, жаке? Ал быйыл 10 жаш. 7 азый болгон экен, Күчүндө экен го. Жакшы. Күчүндө. Кудай буйрса быйыл тайларда чабылат, көрөбүз ушунда. Чоң сынчыларыбыз, чоң саяпкерлерибиз, багы жылкы селекцияда жүргөн инсандарыбыз айтып калат го. Айгырдын жашы өйдөлгөн сайын сийдигинин кубаты дагы абдан мыкты болот деген. Буга кандай дейсиз? Жакшы, туура айтат ошол. Например, жаш кезинде эме болот экен да. Наоборот, айгыр токтолуу болуп калганда балдар жакшыраак берет. Токтолуу болуп калган. Тарыхты карасак деле дүйнөдөгү белгилүү айгырлардын баары ошол атасы карып калганда түшкөн экен. Бизде дагы 70 бай, 60 бай деген мыкты инсандар бар. Адам менен жылкы баласы окшош эмеспи? Кандай дейсиз? Жакшы, айтам, баары тең эле туура илгертин. Ошо, андан башка, например, жумуртаяк, мына жумуртаяктын атасы менен. Ай достор, мына кандай сонун керемет достор, мына бу казак туугандарыбызга барып жумуртаякты истеп бээ коелу деп барып болбой эле, берге биздин жалайыбызга келип, Лайыктын түздөн түз баласы. Мына 50% Лайык отуру. 25% Данциг отуру. Биягында болсо Гиминден 25% отуру. Вай, бул жаныбарда кан жууратпай эле уйган экен го. Бизде Кудайга шүгүр, действительно жакшы айгырлар көп бердичи. Ошо мынакей ошон үчүн жанагындай результаттар кичине алган балдардын эмесинен билинет да, тренери. Кандай балага түшүп келет, кантип дайындайт. Кээ бирөө жетишпей эле талкалап ташташат, кээ бирөө жеткизет деңгээлине. Ошондой да. Мунагу Рысул аке, мунагу бир көз жигитти коелучу. Канына, Ой, баракелде. Лайыктын атасы Данциг. Данцигтин атасы Норсен Дансер. Мынакей. 3 поколениядан кийин эле бул биздин аплотубуз экен. Ал эмне жагы болсо Гимин. Гиминдин кызы Аранта деген экен. Карабай, Гиминден 23% менен жанагы айтып өткөндөй. Майкоптуру багы Союздун айбер капырай. Ой. Каймактын баары ушул айгырда чогулган бийин. Ошо бизде экөө бар ошо эмеден, Лайктан. Дагы бирөө ошо эме бар. Кайсы эле? Бул айгырдын бүт тууганы. Алымак. Алымак деген. Анын энесичи?
Анын энеси Амирана деген бе? Амира тоже деген украинский. бе энеси. Атасы ылайык. Анда биз буйруса адага баралы азыр анда. Жакшы. Азыр например Казакстанда иштебей эле бизде турат. Ай баракелде. Оператор тегеректеп тартып койсоң дагы биздин көрүүчүлөр сынчыларыбыз абдан жакшылап дыкат сындашсын. Анткени небир мыкты бээлер багылып атпайбы биздин жылкы иш коосторунда азаматтарды. Анан ошолор жакшы айгыр таппай жүр. Селекцияга бир аз болсо жардам болсун деген ниетибиз, урматтуу жамаат, достор. Бул айгырдын, достор, жаагы да абдан кенен экен. Рыслан аке, жаагына кандай баа бересиз? Буга, например, бир эчтеке айып жок да эч жеринде. Кантип эчтеке да айта албайсың. Жөндөйм. Ошо Кудай буйруп эле бие подбор кылса эле болду. Алкыма да келген экен, көзү жайнап. Кыскасы көз тийбесин. Кандай дейсиз? Мунун кулундары топтомолок жумедейишет. Жумурткадай болуп, как эмес, мойнундагы эме болуп. Менде бирөө туулган, ошо энеси Альзамандын кызы, атасы ушул. Жакшы туулду, аябай топтомолок, бүт келишкен. Анан жука мука болбойт да, мунун балдары жакшы болот да. Жакшы, эң сонун. Жаке, айтсаң, бу айгырдын эми бээлер көбөйүп келип атабы? Бир жылда канча, былтыр канча бээ токтотту? Бул жылына эле ошо бир 16-17 бей токтотом, андан көп каратпайм. Ошо. Оп, баракелде. Кайра кайтарып повторка болуп калбайбы? Эми ошо 16-17 бейден бирөө болуп калышы мүмкүн, болбосо болбойт да. Анда жакшы экен. Анда бунун кубатында береке бар экен. Жет азыйда күчүндө экен. Буттарында размет деги бу деген мүчүлүштөр жок экен. Ооба. Таза. Кыскасы төбөрөгө өтүп келген айгыр экен, жаныбар. Мына достор, айгырды болсо көрүп атсыздар. Бишкек шаарынын түштүк тарабындагы Жал деген биздин айылда ушул айгырды багылып атат. Мүмкүнчүлүк болсо келип сүйлөшүп, жакшылык деген инибизге келсеңиздер болот. Жакшылык инибиздин эшиги, корозу ачык. Болгону кандай шарттар бар жаке бул айгырга коюу үчүн бээни алып келсең? Документтерин тиги ветеринардык Справка обязательно керек. Бээ алып келем деген кишилер болсо бээсин канын алдырып справка керек. Справка жок карабайт. туп-туура. Өзү дагы жазында күзүндө каны алынып турат. Айгырдын каны алынып турат. Справкасы бар экен, текшерилип турат. Анан бээлер келсе ошо справкасы жок каратпайбыз да байке. Туп-туура. Эң биринчи справкасын көрөбүз. Жаныбар. Бунун куйругун ача албай атырмын. Күн тийбесине 4 эле батып кетсе эле тулпар деген белгилерди айтчу эле. Күн тийбесин көрө албай атам, мейли эми. Жайчылыкта көрөрбүз. Жакшы, анан бул жаке менин оюмча бул бээге коюудагы бирке мээнеттин бар да. Сен багып аткан мээнетиң бар, мынтип жем-чөп турукса, ысыкта. Мына ошол жагы ийкемдүү элеби? Сүйлөшүлөт келип, азыр көңүл жаракса дегендей. Сүйлөшүү жол менен эле коебуз. Эң сонун.